Литванын эң бай адамы. Адан тышкары в общем ушундай категория эмелер да, заказчиктерибиз. Канча күндө бүтөт ошондо заказ берсе Ар түрлүү. Кээ бирки клиенттер мисалы үчүн 1 жыл эрте келип заказ кылышат, күндү тандап кетишет. А кээ биркилер мага 1 жуманын ичинде керек дейт. 2-3 саат уктап эле 5 күн ошондой өттү. Мен айтып атам, мен мындай физически чарчадым, денем чарчады, бирок өзүмдүн мындай мээм, жүрөгүм ушундай эмеде просто мындай имиджда и мындай өзүмдүн эмем болгон үчүн аябай жеңилдик менен наоборот мындай учуп жүргөндөй эле болуп атам да. Арбаңыздар урматтуу биздин мекендештер, сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору жана Door Life Media YouTube каналы кызматыңыздарда мен Доронбек Адаханов. Өзүңүздөр билгенде биз азыркы учурда Литва өлкөсүндөбүз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Бейшебаева Бегайым. Бегайым Бейшебаева 1988 жылы 11 августта Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Кант шаарында туулган. 2006-2014 жылдары Ибраев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин технология жана ишмердүүлүк мугалими адистигин бүтүргөн. 2002 жылы жумушун тегүүчүлүктөн баштаган. 2008-2011 жылдары Алматыда соода тармагында иштеген. 2012-2019 жылдары жеке ишкерлик менен алектенген. 2019 жылы Литвага келип тегүү тармагында иштеп баштаган. 2020 жылы Джеви ательеде башкы технолог. 2023 жылы Литва мамлекетинде Кыргызстандын миграция кеңешинин өкүлү. Литвада маданий иш-чараларды уюштурууга активдүү катышат кыргыз диаспорасынын үчөсү. Бегайым, негизи эле сиздин жумушуңуз жөнүндө, профессияңыз жөнүндө айта кетсеңизде, эмне жумуш кыласыз? Анан бул жерде ушул магазинди биз көрдүк. Кандай магазин? Мен негизи кесибим боюнча технолог и предприниматель швейного производства деген окуу жайдын эмесин факультетин бүтүргөм. Менин профессиям. И бул жакта айта кетсем, бул жак ошо индивидуальный мужской эркектерге тигиле турган костюм, комплекттер, бүт шарты түзүлгөн ателье. А магазин ачылганына канча жыл болду? Ачылганына мына буюрса, где-то 1,5 жылдан кийин 3 жыл болот. Могу жерде көрүп турам, как раз немелер экен, топчу. Бул жакта ошо эме остаток деп коебуз, топчуларды кооздоп аксессуарларды салып койгонбуз. Клиенттерди кантип тейлейсиңер, анан кайсы материалдар менен тигесиңер, кайсы өлкөдөн? Бул негизи эле бутиктин аты кандай? Бутиктин аты ошо менен башчымдын башкы аты жөнүнөн Дживи деп коет. Ну, Дживи литовский тилде йот деп коет, ошо Дживи. Йотв ателье деп, анан ателье деп ошонун атынан атап койгонбуз, өзүбүздүн чечимибиз менен. Ошол анан бул жакта эркектер келип бардыгын кандай десем, чын айтсам, носкисинен бабочка, галстук, полный комплект келип өздөрүнүн оюн айтып, и биз ошону реализовать эткенге жардам беребиз. Мүмкүн бирөөлөр сүрөтү менен келет, мүмкүн бирөөлөр мына мени карагыла, мага бир нерсе бергиле дейт. Бирок ошондой тандаганга көп шарт түзүлгөн. Мына костюмдун сүрөттөрү тартылган, тканьдардын каталогдору, тканьдар сөзсүз эле качественный деп айтпайм, имеется в виду итальянский качествода келет тандагандар. Ошондой эле өздөрүнүн материалдары менен келгендер бар. Бабочкалар, галстуктар турат да, буларды өзүңүздөр? Буларды заказ кылганбыз. Мына галстук биз бирок тигебиз, мунун баары тигилет. Азыркы мына ылдый жакта тургандар тигилгендер, булар эми как образец заказ кылынган, итальянский шелктон тигилген, атайын буйрутма менен жасалган.
Бул стена жөнүндө айта кетсем, бул жак эме рубашкаларга тийишелүү. Мисалы үчүн клиент келет дагы мага рубашка керек дейт. Анан биз сурайбыз, кандай рубашка, жакасы кандай болуш керек, топчумасы кандай болуш керек, кандай галстук каалайсың, жеңи кандай болот, жең десек мына манжеттердин түрлөрү мына могу жакта. Анан алар таң калат да, кандайча мага рубашка керек деп. Жок, токтогула дейсиз да, мына түрлүү жакалардын эмелерин көрсөңүздөр болот, варианттарын. Ошондой эле мына бул жакта манжеттердин. Мында түрлөрү бар. Мына бул жактары бурчтуу, бул жактары тоголок. Ошондой эле мына анан ошого дагы бүт баардык мондай эмелерди заказ кылабыз. Бүт мына атынын башында койсо болот, запанкалар. Д деп турат. Д деп ушундай запанкалар да. Ооба. Тоорон. Жакшы мисалы. Бул жак айта кетсек, ошол клиенттер эгерде өздөрүнүн материалы менен келбесе, бул жакта эми анча-мынча варианттар бар. Бул жактан да тандашса болот, же болбосо бул жакта Каунас ичинде дагы ошо материал менен иштешкен, Италиядан алып келген партнерубуз бар, договоренность менен. Ошодон же болбосо заказ кылабыз. Адан тышкары толтура каталогдор бар. Италиядан 4-5 күндө алып келип беришет. Итальянский материалдар. Итальянский, сөзсүз, ооба, итальянский. Ооба. Жакшы экен. Бул стена ошо жалаң эме рубашкаларга тийишелүү, тандап алса болот, ооба. Мисалы үчүн мына бул костюм жөнүндө айта кетсек, мына баардык мына өзүңүздөр көрүп тургандай кол менен тигилет. Бирок бул чын айтса, эми бул жакта материалдын иши аз да. Эң башкысы бул жакта мен жакшы көргөн сөзүм бул пиджактын скелети. Мына Морикиндей скелет деп коебуз. Анын баары мына ручной стежок менен азыр бүт бекитилген. Көрсөтө албай калам го дейм, бирок могу баары ичиндеги бүт ручной стежок менен ушунусу менен байланат. Ошондон тышкары биздики индивидуальный заказ болгон үчүн мына Сукурта Гистею создана, Гистею деген бул пиджак ушул адамга тигилген деген, а бул болсо ошол Италиядан заказ кылган материалга ар бир костюмга бир этикеткадан жөнөтөт, ошону тигебиз мынакей. Сиздердин клиенттериңиздер кимдер? Арасында мисалы үчүн ошол Литвадагы саясатчылар, жылдыздар барбы? Бар, и, как сказать, эми, конечно, Литва бар Европанын эмесине өлкөсүнө кирет, бирок эми мындай бардыгы эле как өзүнө не могут позволить, кыргызча кандай болуп калат. Вот бизге в основном эле мындай айтканда директора, доктора, адвокаты, адан тышкары мүмкүн мына недавно эле бир ковбойский эме заказ кылды. Литванын эң бай адамы. Адан тышкары, в общем, ушундай категория эмелер да, заказчиктерибиз. А баалары канчадан? Баалары, чын айтсам, зависит от ткани. Кандай качествода каалашат. Ошондой эле кандай, мисалы үчүн, материалдын да качествосуна жараша биздики эми баалары коюлган. Мисалы үчүн эми послушный десек, ал, значит, арзаныраак болот. Если клетка, шелк дегендер болсо, анда иштегенге кыйын, значит, примерно канча? Примерно эми, если вот полный комплект алсак, бул материал менен тигилгени менен эми 1000ден 1500 чейин. Евро. Ооба. Комплект дегенде эми азыр шым, костюм, жилетка, мүмкүн рубашка кирет. Ошо. Бул жака келсеңиздер, ошо тияк витринный магазин десек болсо, бул жак болсо ошо ички тигилип жасала турган мастерской десек болот. Ушул жактан бычабыз, лекалдарыбыз ушул жакта, машиналардын где-то 15 түрү бар, ар кандай операция жасалат. Ушул жактан жаралат. Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь, мой начальник Йонас Васильевич. Рада познакомиться. Взаимно. Саламатсызбы, Йонас мырза, биз атайын ушу Кыргызстандан мекендештер долбоору телеканал келип, биз мекендештерибиздин ийгиликтери жөнүндө тартканы келдик. Анан бүгүнкү күндө биздин ушу Бегайым деген мекендешибиз сиз менен чогуу иштешет экен. Негизи эле Кыргызстандан келген мекендештер, кыргыздар жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө оюңуз кандай? 4 года она уже здесь, Бегаим. Очень интересно, потому что
Мы не только работаем, но и много говорим. Говорим, какие традиции у нас в Литве, какие традиции в Киргизии. Очень много разного. Разная еда, разные привычки, разные отношения в семье. Ну, это все интересно. Так что нас работа пополняет вот, изучением, знакомством культуры, традиций. Так что здесь хорошо. А Бегаим приехала 4 года назад как бы ученицей, но я сразу почувствовала, что она очень интересуется, у нее есть опыт определенный, и можно ее продвигать, учить очень серьезным делам. Так что она начала учить, и она научилась шить пиджак, костюм высшего качества, самого сложного. И она очень легко принимает всю информацию, даже иногда мы и спорим, потому что у нее свой опыт, что-то придумает, что-то найдет. Так что мы тут пополняем друг друга и помогаем, и двигаемся вперед. Негізілі бегайым, да, клиент келді. Анан сіздер аны кантип заказ принимать етесіздер? Ошол жөнүндө деле айтып бериңиз. Мисалы үчүн мен бүгүнкү силердин клиентиңер болоюн, да? Макул, с удовольствием. Эми ошо клиент келет, мүмкүн сүрөтү менен, мүмкүн бул жактан тандайт, мага ушундай дейт, материалдар тандайбыз, же болбосо бар нерседен, же болбосо каталогтан айтып кеткендей. И эгерде биз сүйлөшүп, баарын кол коюшсак, анда мерканы снимать этип, баштайбыз ишибизди. А бул ушунда толтурабыз да? Бул ошо биздин эми чек-лист. Ошол бул жакта аты жөн жазабыз, телефон жазабыз, качанкы датага чейин керек, качан алдык, качан беребиз последний күн. И бардык бизден алына турган меркалар. И бул жакта ар бир примеркада кандай результаттар болуп атат, полностью толук жакта документально жазылат. Мисалы үчүн, сизден баштасак, атыңыз Доронбек. Доронбек. Мисалы үчүн, эми келиңиз сизден размерлериңизди алайынбы? Канча күндө бүтөт ошондо заказ берсем азыр? Ар түрлүү. Кээ бирки клиенттер мисалы үчүн 1 жыл эрте келип заказ кылышат, күндү тандап кетишет, а кээ биркилер мага 1 жуманын ичинде керек дейт. Ошончолук болот. Ага деле макулбуз, аны деле эметебиз. Андан баасы өзгөрбөйбү? Өзгөрөт, сөзсүз. Кошосуңар да? Конечно, потому что канча процент? Ал эми ошол көп эмелер, как сказать, факторлар ойнойт. Материалга жараша кандай ойнойт, потому что шелктон болсо анда өтө кыйын болот, анда мүмкүн биз уже переработка кылабыз саатыбыздан, анда уже там не сколько проценты, сколько уже факт менен эле баасы чыгат да. Бирок биз түшүндүрөбүз, что баасы бөлөк болот. Алар макул ага. Ооба. Келиңиз, бисмилла дейли. Түшүрүңүз колуңузду. Кача өзүмдүн размерин билип коеюнчу. Атайын келип сизден Литвадан, Каунастан заказ берип кетет турбайбызбы буюрса? Буюрса. Бегайым, эми буйрутманы кабыл алдыңыз, эми процесс, экинчи процесс кандай? Экинчи процесс ушул меркаларга жараша жөнөйбүз мастерскойубузга. Мисалы үчүн эми эсептейли, что клиент ушул материалды тандады дейли. И болду анан, мына мисалы үчүн ушул материалды алабыз, муну отпаривать этебиз. И мына ушул меркаларга жараша, ошо биздин Йонас Васильевич дайындап койгон лекалдар бар. Бардык немелерди текшерип алабыз, кандай келет экенин. Мына мунун талиясы ширина груди на 44, мына сиздики да 44, эмесе ылдый жагы туура келет экен. Ушун баарын текшеребиз дагы. Кайсыл жак кичине болуп атса, ошого кошуп кетебиз. Кайсыл жак көп болуп атса, аны, значит, наоборот, алып салабыз.
Урматтуу мекендештер, урматтуу көрөрмандар, мына сиздер көрдүңүздөр, биз азыр ушул Литванын Каунас шаарында биздин мекендешибиз Бегайым менен маек куруп, жумушу жөнүндө сүйлөштүк. Эгерде сиздер деле заказ берем десеңиздер, Кыргызстандан болобу, Европа өлкөлөрүнөн болобу, сөзсүз келип Бегайымга заказ берсеңиздер болот. Мыкты пиджак костюмдарды сиздерге тигип берет. Дайыма ушул кайрылсаңыздар болот. Магазиндин аты жөнүндө, анан адреси жөнүндө бир айтып кетиңиз, телефондорун. Магазиндин аты ЙТВ ателье литовскийче, английче GV ателье, Литва өлкөсү, Каунас шаары, Саванорио проспекти 237/2. Кош келиңиздер. Мен өзүмдүн костюмумду азыркы бүткөндөн кийин ала барам. Эгерде кааласаңыздар көрсөтөм, анан заказ берсеңиздер болот. Урматтуу биздин көрөрмандар, эми биз заказ берген пиджак бүттү. Азыр кийип көрөлү, кандай экен. Кана. Мындай сонун пиджак. Эгерде бул размерлер иногда может туура келбей калса, же кандайдыр болсо кайра мындай өзгөрткөнгө болот, э? Конечно, баардыгы эсептелинген, же бул бүт жакта запастары бар, өйдө жагында, ылдый жагында да, жеңдеринде дагы запастар бар. Эми бирок индивидуальный болгон үчүн, в принципе, андай болбойт деле. Негизи эле мындай суроо бергим келип турат да, бул жакта сиз кандай келишимдин негизинде иштешесиз? Мен негизи бул жака келгенимде 1 жылга эле келгем. Анткени үйдө балам бар болчу, мен ошо баламды таштап иштебейм деп эле жөн жер көргөнү, анан ошо бул жакта кандай тигип иштешет экенин кызык болуп көргүм келип келгем да. Анан эми бул жака рекомендация менен келип калып, жарым жыл иштешкенден кийин мага предложение кылды. Кал, чогуу иштешели, сен жакшы иштейт экенсиң, мага керек, ушундай деди. Мен түшүндүрдүм, мен негизи андай эмем жок дедим, максатым жок, мен өзүм ишим бар тиякта, балам бар, бир туугандарым меники тиякты эме десем, анан бирок ойлон деди да, анан хорошо деп мен ойлонуп көрүп бир четинен эми мүмкүн эми бул деле бир возможность дедим, өнүгүп өскөнгө, үйрөнгөнгө, бирок ошондой эле өзүмдүн максаттарымды бирге алып кеткенге аракет кылып ошондой ойлодум дагы, и мен айттым. Анда мен 2 условиям бар дедим. Эгерде мен калып иштей турган болсом, анда эң биринчи очередь мен баламды бул жака алып келгенге жардам бересиз дедим. Анткени мен таштагым келген жок. Экинчиден, эми мен өзүм ошондой профессияда, ошондой ички дүйнөм ошондой эмеде швейный эмеде жүргөн үчүн мен өзүмдүн фантазияларымды чыгарганга негизи көптөн бери эле кадам жасап келем. Ошону да бул жактан өнүктүрөйүн, анда убакыт менен ошондойго эметебиз деген соң, буюрса ошо өзүмдүн дагы бул жактан Кудайга шүгүр, баламды алып келгем адан кийин 1 жылдан кийин, азыр болсо ошо уже 1 жыл болуп калды. Өзүмдүн атыман, өзүмдүн эме жеке өзүмдүн эмемди чыгарып бул жактан изделияларды тигип чыгарып атам. Значит, сиз өзүңүздүн кесибиңизди туура тандадым деп ойлойсузбу? 100%. Кудайга шүгүр. Мына ушул модель тигилди. Итальянский кашемир. Азыр ичин ачып көрсөтөйүн. Бул сиздин өзүңүздүн неме боюнча? Жакшы, сонун. Бисмилlah, бяган салайын. Обработкасы мындай ал. Бул ошо эми ортодон бош убакыт эме болгондо чыгып кетип эметкендер. Ошондой эле бул жакта материал. Бул деле женский, э? Материал кызык болду. Ошондой плетённый эме серебряный ниткалар менен. Мунун шымы бар. Ушул и анан ушундай мына блузкалар. Тоже итальянский материал менен. Ушундай эки түстүү эмеси менен. Эгерде Кыргызстандан айымдар буйрутма берсе, заказ берсе, жибересиз да, э? Ушундай блузкаларды, э? Көрүүчүлөр көрдүңүздөрбү? Буюрса интернет-магазин ачылып атат. Буюрса. Биздин маегибиздин уландысында
өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы жердин кызы болосуз, кайсы жерден болосуз, негизи эле эмнени бүттүңүз эле, анан кантип жашоо сизди бул жакка алып келди? Мен өзүм Кыргызстандан, Чүй облусунан, Ысык Ата районунан, Кант шаарынан болом. Түбүбүз негизи Каргай булактык, бирок чоңоюп, төрөлүп өскөн шаар Кант шаары. Ошоктон школду бүтүрүп, өсүп, чоңоюп, анан Арабаева университетине технолог и предприниматель швейного производства факультетинен өтүп, ошоктон 5 жыл окуп бүтүп, бирок негизи бул швейный тигүү тармагына чын айтсам 4-классыман баштап эле киргенмин да. Анткени үйдө машинка бар болчу, ошо машинкаларды труд сабагы киргенде жанагындай пионерский галстуктарды тигип, пилоткаларды тигип, ошондо эле негизи жакын болчумун. Адан тышкары үйдөн дагы биз баягындай сайма сайып мамамдарга, папамдарга 8-мартка деп гүлдөрдү сайып, ошондо эле эмем бар болчу окшойт. Анан негизи чоң апаман калган да бул. Ошо анан окууну бүтүп, адан тышкары анан эми ошо Дордойдон билесиңер, өзүбүздө Кыргызстанда швейный тигүү цехтер ачылып, ошенткенде бизден эжем, байкемдер ачып, ошолор менен биргеликте иштеп баштаганбыз. Мен ошо товар алып, биринчи ошо эжемдер Алматадан барахолка базарынан контейнер ачып, ошока тигүүчү катары кеткем. Ошоктан, тигүүчү дейм да, сатуучу. Ошондон анан ошоктан иштедим. Анан 2 жылдан кийин эле өзүм ошоктан контейнер ачып, өзүм товар алып кетип баштадым. Ошентип иштеп, 1-2 контейнер ачып, ортодон ар кандай бизнестерди Кыргызстанда ачып, салон красоты, Кытайга да кирип чыктым. Негизи бул сферада мен кичинекей кезимден бери эми уже 20 жыл смело айта алам да, ошо. Ошондо анан кийин ортодон турмушка чыктым. Бир уулду болду. Турмуш болбой калды. Ошодон бери эле иштеп, Кыргызстанда эле иштеп эле Дордойдо, адан тышкары да бутик магазин ачтым, чыгса эмне гана кылган жокмун дегендей. Ошо ар түрдүү эмелерди көрдүм. Бирок негизи эле мен биздин үй бүлөдө билбейм эмнегедир ошондой мындай жумуш издебейбиз да, каяка иштейбиз депчи. Эмне бизнес баштайбыз деген суроо болот да. Эгерде биз токтоп калсак, ошо практически эч ким бирөөнүн алдында иштеп көргөн эмесин, бул жака ошо иштеп атканда коркком да, негизиненчи канча иштейм, анткени өлө мындай самостоятельность эметип кетет экен да. Ошондон кийин анан негизинен мен өзүм Казакстанда иштедим, Кытайга кирдим, эметип мындай көп мындай разнообразияны жакшы көрөм да. Анан ошентип Кыргызстанда уже 5 жыл эч жака чыкпай ошо ажырашкандан кийин жашап калдым. Анан бирдекени каалады да ичкимчиден. Анан кийин ортодон бирок негизи мен бир жака кетем, иштейм деп мындай вообще ой жок болчу. Мен даже наоборот Кудайдан тилечүмүн, о Кудай, ошо өзүмө балама жеткендей таап, баламды таштап, жанагындай Россияга, каяка мигрант, мондай эме болуп кетпейинчи деп тиленчүмүн да. Анан просто бул ситуацияны мен мындай эме көрдүм, кой мындай бир возможность кичине и мындай мүмкүнчүлүк, мындай бир жаңы нерсени көргөнгө, анан өзүмдүн тармагыман дагы башка элдер, башка өлкө технологиялар кандай, мен ошол мага кызык болду. Мындай Литвада кандай тигеткен деген бир мындай эмем болду. Негизи кетейин деген деле оюм жок болчу. Ошо бир таанышым ушундай башка жака кетиш керек эле, иштеге ал швея болчу деп сүйлөнүп калды. Анан кийин мен деп койгум. Бирок эмнегедир бир күнү анан өзүм оюма келип кетти. Мен деле барып кызыктырып көрбөйүнбү, эмнеге депчи, мындай жөн эле көрүп келбейинби, тем более Шенген болсо, башка өлкөлөрдү да көргөнгө возможность, мүмкүнчүлүк болот деп. Ошентип ойлонуп аткан маалда эле менин эжем ошол как раз Литвага жөнөтө турган турагентство ачып калыптыр. Өзү дагы негизи литовецке турмушка чыккан, бул жакта иштеп кеткен, жашап кетишкен, азыр Кыргызстанда турат. Ошентип анан кийин ошо эжем аркылуу ошол жактан контракт берди. Анан 1 жылга деп ошентип 2019-жылы октябрь айында келгем. 1 жылга эле деп бирок келгем. Анткени эми ошо балам да кичинекей болчу, 6 жашта. Анан эми кичинекей кезинен бери эле мен менен чоңоюп, анан эми мондай
эми байкем үйдө эки байкем бар, папам. Анан ошо эркектин да эмеси менен тарбиясын дагы эметип калсын, таптакыр эле мындай мамалап калбасын деген бир эме болду да. Анан ошону мындай баары биригип эметип калды да. Ошонун ошентип келип, бул жактан ошо Omni Texas деген фабрикага келип иштеп калдым. Аякта жарым жыл, жок 3 ай иштегенден кийин эле бул жака рекомендация берип калышты. Иштегин келеби деп. Иштегин келет дедим, мага кызык деп анан бул жака келип калдым. Анан тияктан жарым жылдан кийин увольнение болуп, бул жакта ошодон бери эле уже азыркы JV ательеде иштейм. Ошондон бери эле. Бул жакта биз эми келген соң негизи башында аз эле болчу кыргыздар. Анан могу акыркы убакта эми биздики жагындай сарафанный радио, инилери, байкелери, инилери, нежелери, сиңдилерин дегендей акыркы 2 жылда эле аябай көбөйүп кеттик. Анан мурун визалар да кыйын берилчү, азыр бат берилчү, в смысле, азыр уже кыйын берилип калды ошондой. Анан биз анткени мындай биринчи келген соң мындай жолдорун билип калдык, эмне оңой, кандай эмне деп, анан ошентип биздин диаспора команда түзүлүп калды. Ошентип анан кийин кимге кандай жардам керек болсо ошону бергенге аракет кылып аттык, ошо Белек байке менен биргеликте. Анан негизи мен уже ошо 4 жыл жашагандан кийин мен ойлойм, башка өлкөлөргө караганда, конечно, башка өлкөдө мүмкүн эми акчасы жакшы, кандайдыр бир ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо керек, бирок эми все равно где большие деньги, там большие запросы. Жөн отуруп эле акча түшө бербейт. Мен ойлойм, билбейм, мен бул лично менин оюм, что Литва аябай мен үчүн аябай оңой болду. Я даже мындай бул жака келип как-то мен бияка келгенде баары эле көнүп калдыңбы дешет да, баягы жаңычы көнгөндө эмне эчтекесине көнгөн жокмун. Эшикке чыксаң эми жарымысы орусча сүйлөйт. Адан тышкары мына уже канча өлкөгө барып келдим мен деле Европа ичинде. Чын айтсам, литовецтер негизи аябай эме культурный мындай сыйлап сүйлөшөт, анан мындай көңүлдүү карап сүйлөшөт экен. 4 жыл ичинде бир да жолу мондай сен мигрантсың же башка өлкөдөнсүң деген кысымдарды бир дагы мындай даже көзүң кыз мындай чети менен байкаган жокмун да, чын айтсам. Акчасы дагы, например, ошо студенттер деп кеттиңиз, окуу жайдан дагы бул жак арзаныраак. Мисалы үчүн мен быйыл Кыргызстанга барганда эми Кыргызстан менен в принципе бирдей эле экен да. Эми может быть эми есть какая-то разница, бирок эми ошондой болгону эле биякта мүмкүнчүлүктөр аябай көп болот атпайбы? Биз ошо Белек байке менен сүйлөшүп отуруп, биз эми негизи биздин кыргыздарды баары эле бул жакта келгенде баяндай Кыргызстан, Литвага эме бар да. Список востребованных работников, это все чернорабочие. Это работа, где литовецтер не хотят работать. Значит, это строители, ну вот кара жумуш кылган бирдеги ушундай жумуштар да. Анан эми биз өнүгүшүбүз керек да. Канча убакка чейин биз бирөөнүн бирдекесин строить этип жүрөбүз. Деп анан эми ал естественно азыр эле бизден башталып кетпейт. Аны биз мындай жаш убактан эле, школа убактан, студент убактан биз туура эмени тандашыбыз керек экен профессияны. И ошентип анан кийин бул жактын окуу жайларын билип калдык. Арзан экен, тапшырганга да бир эле эми запрос, это англис тили билиш керек. Кандай окуу жайлар бар буякта? Көп. Мисалы өзгөчөлүгү дегенде башка өлкөлөр менен башка өлкөлөрдү билбейм, эми мен сравнивать эткем, менин өлкөм менен бул Литва болсо, мисалы үчүн мен өзүм ошо медицина эмесин университетинин агенти болом официальный. Ошондой эле ВДУ деген бул жакта эме бар, университет бар. Анын дагы официальный агенти болом. Анан КТУ деген бар, анын да официальный агенти болом. Ошондо мен ошо бул жактагы ошо университеттерди Кыргызстандан представлять этип, көрсөтүп, тааныштырып, ошондой жол ачып бергенге возможностьм бар. Мисалы үчүн эми окутуп атканда тут нету такого, что сен отурасың аудиторияда и конспекты пишешь или эмне, все почти все самостоятельно. Бүт баары аябай видео эмелер менен өнүккөн. Ар бир палаталар пол, это, то есть окуй турган кабинет, это считайте, допустим, приемный скорой помощи деп коюңуз, и все. Туда заходишь полностью, манекендер, кроваттар, аппаратура, дары, парылар, жгут полный, и ошакта вот. И алар мугалимдер келип, мону мондай кыласыңар деп дагы түшүндүрбөйт экен.
видеолор бар. Эми, конечно, теория болот экен. Бирок видеолор бар. Ар бир кабинетке 3 студенттен киргизет экен. Аларга эшиктин жанына заданияны жазып коет экен. Мондай пациент жатат, аяктан манекен жатат. Мондай пациент жатат, мондай симптомдор, дальнейшие ваши действия болду. И ортодон тиги манекенге микрофондор эметилген, анан тигилер өздөрүнүн эмелерин сурайт. И мугалимдер тияктан мен мындай болуп атам, тигиндей болуп атам деп сүйлөшөт кадимкидей эле. То есть алар бул эме менен избегает того, что баягы мугалим менен болгондо эме мындай коркуп, анан же переживать этип кетип, баягы жооп бере албай калам деген эмеден эме болот экен да. То есть полностью спокойно, самостоятельно өздөрү менен ооба. Анан тияктар ал кабинетине да кирдик, полностью эме камералар, ошоктан карап эле, ошоктан эле отметка кылып эле, полный ошондой эле хирургический. Заходишь, вот кабинет хирургический, жандай тигип манекендерди какой-то бир операция кылып аткан. Эми укмуш. И анан бул жакта еще получается экинчи курстан баштап эле уже Европа ичинде, например, ар кайсы университеттин арган бирөөнүкү 30, бирөөнүкү 60 өлкөлөр менен эме соглашение бар экен. Практикага экинчи курстан баштап эле уже любой өлкөнү тандап кетсең болот экен. Үчүнчү курстан башканы тандап кетсең болот экен. Например, андан тышкары, конечно же, это диплом, это уже европейский, это очень большие возможности. Билгенден сиз көп ушундай мода көргөзмөлөрүнө катышып жүрөсүз. Акыркы мына Парижде болуп өткөн мода көргөзмөсү жөнүндө деле айтып берсеңиз. Ооба, ал жака дагы эми ошо Кудай насип этип калыптыр. Биздин заказчицабыз ошо мени ошо сен жакшы көрдүм тиккениңди, жакшы тигеткенсиң, сенде эмелер керек деди да, анан жүр деди, чакырды. Анан Парижге ошо барып, ошол азыр неделя моды болуп аткан үчүн ошо бир американский известный дизайнердин кийимдерине биз ошондо технолог болуп, уже тигилип келген кийимдерди 3 күн калганда показга модельдер келет, ошо модельдерди тандайбыз, кийинтебиз, каягы чоң, каягы тар болуп атса ошолорду подгонять этебиз. Анан ошол шоу болоор күнү барып дайындап кыздарды кийинтип, бирөөлөр макияж жасады, бирөөлөр эми прическасын жасады, биз кийинтип полный показ кылынды. Это уже высокая мода, это действительно мен аябай кандай десем, ошо биз негизи 2-3 саат уктап эле 5 күн ошондой өттү. Мен айтып атам, мен мындай физически чарчадым, денем чарчады, бирок өзүмдүн мындай мээм, жүрөгүм ушундай эмеде просто мындай имиджда и мындай өзүмдүн эмем болгон үчүн аябай жеңилдик менен, наоборот, мындай учуп жүргөндөй эле болуп атам да. Аябай сонун экен. Мага бул, чын айтсам, мага өзүмө доказательство болду, что мен туура жака баратам и что мен буду продолжать да. Ар бир кишинин өзүнүн кыялдары болот да. Сиздин кыялдарыңыз орундалдыкпы? Дагы кандай кыялдарыңыз бар орундалбаган? Чын айтсам, кыялдарым эми монтип деле отуруп, мондай деп деле кыялданбаптырмын, бирок эми, конечно, мындай и мондай болсо деп койгон бир ойлор бар болчу. Эми ага деле, чын айтсам, атайын монтип тырышып, эметип деле аракет кылган жокмун. Ошо Кудайга шүгүр, миң мерте альхамдулилля. Ошо өзүнөн өзү эле жол болуп эле, өзүнөн өзү эле болуп калып атат да, анан мен отуруп эле, ой, болуп калды го, ой деп эле ушундай болуп атам да. Эми кыялданган деген эми мүмкүн карьера жактан баары жакшы, мүмкүн ошону туура эле баратам, мүмкүн жетип деле калдым десем болот. Эми атак кыялдарымды эми өзүм жеке кыялым айтсам, эми албетте үй бүлө куруп, эми баары бир аялбыз, үй бүлө куруп. Эми өзүңүз билесиз, бизде азыр Кыргызстанда деле жаштар жаңымын өсүп чоңоюп атат. Анан жаштар заман өзгөргөн сайын жаштар деле өзгөрүп атат да. Ар бир жаш муун ушул Европа өлкөлөрүнө келип иштейин, окуйын деп атат да. Анан сиз кандай кеңештерди беретиңиз ушул биздин жаштарга, эгерде кимдер Европага келип студент болуп окуйм десе, иштейм десе, эмнени билиш керек бул жакта? Чын айтсам, айтарым бар. Айтып деле келдим. Былтыр жайында барганда айтып деле келдим. Биз эми баары эң биринчиси бул биз кыргызбыз. Биз кыргызбыз, ошону унутпашыбыз керек. Биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар, өзүбүздүн тилибиз бар.
канчалык бул мир бул дүйнө өнүгүп атса дагы, цивилизация, компьютер, робот кандай өнүгүп атса дагы биз өзүбүздүн ар бир мындай маданиятыбызды, тилибизди сактап калышыбыз керек. Туура тилди үйрөнүшүбүз керек, сыртка чыкканга аракет кылышыбыз керек. Бирок биз ошолорду мындай туура жака мындай кабыл алганга аракет кылышыбыз, это мындай как өнүгүү кабыл алышыбыз керек да. Ни в коем случае мындай кандай айтсам, мындай билбейм, может это вырежете потом, мындай түшүнүктөрү дагы эметип кеткенине чын айтсам жаман өкүнүп кетем да. Кээде өзүмдөн деле эме племянницаларыман байкайм, мындай ойлору башкача болуп кетет. Же мен айтам да, жөн антпегиле, биз кыргызбыз, биз мына үй бүлөбүз, ата эне, мондай мисалы үчүн эме ата энени сыйлоо, бири-бирибизге мондай кайрымдуу, жардам берүү, ошолорду ошол биринчиден, бул азыр айткан сөзүм биринчиден. Албетте биз өнүккөнгө аракет кылышыбыз керек. Кыргызстанга, Литва өлкөсүнөн, Каунас шаарынан ысык салам. Ошондой эле Кант шаарында турган ата энем, бир туугандарым, баардыгыңарга ысык салам. Сиздерди жакшы көрөм, сагындым. Силердин үмүтүңөрдү актаганга аракет кылам. Бегайым, сиз биздин ошол долбоорго катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге жумушуңузда ийгиликтерди каалайбыз. Келечекте да кыялдарыңыз орундалсын. Биздин ушул компания атынан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге дагы көңүл буруп, убактыңарды бөлүп келгениңерге. Сиздерге дагы баардык кыялдарыңыз, ой максаттарыңыз орундалсын. Чоң рахмат.